Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакыржинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Орто Сай айылына келдик. Бишкекке сонун панорамный вид ачылган жерге кардарыбызга үй салып берип жатабыз. Бул үй болсо азыркы учурдагы замандын талабына жооп берген, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, баардык шарты бар үй болот. Эгерде биз менен аягына чейин болсоңуз, ар бир комнатасын ички планировкасын көрсөтүп, түшүндүрүп, жана канча сом болот экенин айтып беребиз. Мынакей биз азыр үйдүн өзүнүн негизги крыльцосуна көтөрүлдүк. Бул жерден болсо чатырын азыр жабылып жатат, чатыр жабуу иштери жүрүп жатат. Чатыры бир эле жабылып кетет дагы, ушул жерге жайкысын же болбосо кышкысын бут кийим чечип дагы колдонсо болот. Андан кийин болсо биз үйдүн өзүнүн негизги бөлүмүнө киребиз. Бөлүмүнө киргенде бул жерде кенен болгон тамбур бар. Тамбур болсо ушул боксовый зонанын милдетин аткарат дагы, кышында суукту ушул жерде кармап калат дагы, үйдөн муздап кала бербейт, мындай жылуулук чыгып кетпейт дагы, жана муздак аба үйдүн негизги бөлүгүнө кирип кетпейт да. Ушул эле жерде могул жерде чакан мындай бөлмө бар. Бул бөлмөнү кааласа кардарыбыз дополнительный гардероб катары колдонсо болот. Кааласа келечекте топко кылса болот. Кааласа бул жерди өзүнчө туалет кылып салса болот. Андан кийин болсо биз үйдүн негизги коридоруна киребиз. Бул жерге киргенде өзүңүздөр көргөндө узун коридор. Ушул коридордон биз болсо спальняларга кирип кетебиз да. Мисал катары бул биринчи уктоочу бөлмө, ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Мынакей өзүңүздөр кирсеңиздер, бул жерде чоң терезеси бар. Дубалдын бийиктиги чырновой кесинде, азыркы учурдагы чырновой кесинде 2,80 да. Бул кийин отделка бүткөндөн кийин дагы кыскарат. Биринчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Андан кийин эле ушул уктоочу бөлмөдөн чыкканда эле мына могул коридордун бул жак бетинде негизги санузел бар. Мынакей ушул бөлмө санузел болуп калат келечекте. Андан тышкары биз азыр биринчи уктоочу бөлмөгө келдик. Бул жеринде экинчи уктоочу бөлмөсү бар. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле бул бөлмөдө дагы бир уктоочу бөлмөсү бар. Мынакей бул дагы мындай детский бөлмө деп айтсак адашкан болбойбуз, балдарга ылайыкталган бөлмө да. Өзүңүздөр көргөндө 3 уктоочу бөлмө, кааласа туалетти өзүнчө, санузелду өзүнчө кылса болот дагы. Андан кийин коридордон келип туруп биз аябай чоң болгон негизги мындайча айтканда бөлмөгө киребиз. Бул бөлмө болсо студия болуп кетет. Мынакей могул жак бети гостиный зонасы болот, телевизор коюлат, диван коюлат, жана үй бүлө ушул жерде эс алгыдай болот. Могул жерге болсо чоң панорамный терезе коюлат. Келечекте кардарыбыз кааласа ушул жерден терраса чыгарып, бул жерге летний, мындайча айтканда жайкы колдонуучу терраса кылса болот. Ал эми бул жак бети болсо кухня, ашкана зонасы болот. Ошондо бул абдан чоң студия түрүндөгү бөлмөсү. Дагы бир жолу үйдүн көлөмү жөнүндө айтып кетели. Узунунан 12 метр, туурасынан болсо 9340, эгер тагыраак айтсак. Толугу менен үйдүн чарчы метри 112 чарчы метрди түзөт. Үйдүн ичинде болсо 3 спальный комната, ошондой эле чоң студия түрүндөгү бир жак бети кухня, бир жак бети гостиный болгон студия түрүндөгү чоң зал бар. Жана 2 санузел бар. Бир үй бүлөгө кенен чонон жашаганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жана ошондой эле үйдүн баасы дагы мындай өтө
таттуу десем дагы адашкан болбойм да. Мисал катары ушул салып аткан үй жөнүндө айтып кетсек, бул үй мына өзүңүздөр көргөндөй фундаментин куюп, биз 280 дубалын көтөрүп, потологун жылуулап, чатырын крышасын профилист менен жаап, терезелерин коюп, сырткы брондолгон эшигин коюп беребиз. Үйдүн сырткы бетине болсо Халберг менен Технониколь компаниясынын кооздоп беребиз. Үйдүн ичине болсо гипсокартон чаптап дубалдын бетине, анын үстүнөн апапакай шпаклевкасын тартып, электромонтажын кылып, сантехникасын жасап, бул ичине болсо азыркы учурда шагыл төгүлгөн, ошол шагылдын үстүнөн жылууланган стяжка куюп, анын үстүнөн наливной полун куюп кетебиз. Жана ошондой эле үйгө вентиляционный система коюп беребиз. Ошонун баардыгы материал, работасы, балдардын тамак ашы, жеткизүүсү жана биздин компаниянын услугабыз, эмгек акыбыз менен кошо баардыгы биригип бүгүнкү күндө ушул эле үй под евроремонт деңгээлге 2 миллион 600 миң сомдун тегерегинде айланып жатат. Эгер доллар менен айтсак, бул 29 миң 500 же болбосо 30 миң доллардын тегерегинде айланып калат. Бирок ушул жерден басып белгилеп кетчү, бул баа мисал катары бул үйгө гана актуалдуу да. Эгерде сиз үй заказ кылып калсаңыз, мисалы, сиз менен дагы отуруп алып материалдарды такташабыз. Мисалы биз көчө күнү эле кардарыбыз менен ушул эле проектиге договор түздүк. Болгону айырмачылыгы байке фундаменттин бийиктигин 1 метр кылды, дубалдын бийиктигин 3 метр кылды. Жана потолокту жылуулаганга болсо кардарыбыз биз көбүнчө пенобетон менен жылуулап кетип атабыз азыркы учурда. Кардарыбыз болсо сип панель менен жылуулайм деди. Себебинен де келечекте балким экинчи этаж кошом деген планы менен. Крышаны болсо мягкий кровля кылды, фасадты мягкий кылды. Ошентип анча-мынча материалдар өзгөргөнүнө байланыштуу үйдүн баасы, ушул эле үйдүн баасы азыр мисал катары бул кардарыбызга биз 2 миллион 600ге салып берип атсак, ал кардарыбыздыкы болсо 2 миллион 960 миң сом чыкты. Почти 3 миллион сом да. Ошон үчүн дагы бир жолу баса белгилейм, ар бир материалдын тагдырын сиздин чечимиңизге жараша кеңешкенде бир так сумма чыккыдай болот. Ага чейин болсо болжолдуу, эгерде сиз эч нерсе өзгөртпөй ушул кардайда салам десеңиз 2 миллион 600 миң чыгат. Эгерде жанагы жогоруда айткандай кардарыбыздай кылып кичине бийиктетем, сип панели менен жылуулайм деген болсоңуз, анда башкача сумма чыгат. Же болбосо жеке сиздин башкача дагы бир ой пикирлериңиз болсо, биз ошого жараша эсебин чыгарып, эгерде баасы туура келсе, сизге кызмат кылып беребиз.